3 ay oldu. 3 ay, Ve buna bayquştu 3 aydan beri görmedingizmi? Күмүшайчы bir суроо. Мамлекеттик кызматкер менен сиздин ортоңузда bir суроо калтырып атам да. Неге кухня менен элдер көрө турган жердин тазалыгына айырмасы бар? Кандай айырмасы бар? Кардарлар отурган жер таза, а кухнянын деңгээли андай эмес. Неге? Вот чапташып атат. Вычкадан билинет экен го убаркан. Кухнянын деңгээлин вычкага каратып койсо болот да. Тазалап койсоңор керек эле, тазаланбаптыр. Вот ана. Токтоңуз, мен сизге андан да опасный нерсени көргөзөм. Мына эмне? Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Биз бүгүн эл билсин долбоору Араван шаарына келдик. Бүгүнкү чыгарылыш бир аз башкача болот. Башкача дегенин себеби бүгүн биз санэпидемнадзор кызматкерлери менен, санэпидемстанция кызматкерлери менен чогуу иш алып барабыз. Бүгүнкү выпускту көргөзүп берүүчүсү, мындайча айтканда, баш каарманы болуп биздин Ашыркан эжекебиз саналат. Санэпидемнадзор эмнелерге маани бериши жөнүндө азыр бир аз кыскача сурап алайын. Андан кийин biz çoğu görüyoruz pazar dengelin. Emnelerge mani veriyoruz bugünkü çıkarılışta? Biz bugün aşkınalarda girip sanitarlı kaballarına kontrolda tekşerip çıkışını görüyoruz. Ondan keyin polный nemen iretlerini tekşeriyoruz. Markировкаларын görüyoruz. Sanitarный kınçkalarını görüş gerek. Çürüktür. Ошондуктан эжекебиз сүрдөн атат бир аз. Биз менен чогуу болуп туруңуздар, буйруса чогуу көрөбүз албетте. Кандай болот, кандай коёт. Кээде биз койгон пландар окшоп калат, окшобой калат деген нерселер бар. Эми чыныгында мындай фактический жагдай кандай болот? Аны биз көрүүчүлөр менен, сиз менен баарыбыз чогуу болуп көрөбүз. Биз менен болуп туруңуздар, буйруса биз бүгүн Араван шаарын көргөзөбүз сиздерге. Биз өткөндө Араван шаарына келген учурубузда дал ушул жерде холодильник болгон. Көргөзүп койсоң деле болот. Азыр бул жакта выходной деп айтып атат. Бирок мына азыр биз менен санэпидемнадзордун кызматкерлери дагы бар. Бул жердеги холодильниктер, бул жактагы эттер болгон бул жерде. Санэпидемнадзордун кызматкерлери бул жерде толук иш алып барышып алдырткан. Достор, бүгүн биз Араван шаарына келгенбиз. Араван шаарындагы базардын ичинде тамак аштар кантип жасалат деген суроолор менен текшергенде нормальный жакшы болсо ач берип коюп атабыз. Жаман болсо жаап туруп, полный штрафы менен өзүнүн срогу менен анан ачып берип штрафын салып коюп атабыз. Негизи силерге проверка кылганга тоскоолдук барбы жокпу азыркы учурда? Мыйзам чегинде. Тоскоолдук жок, только направление болсо, анан бизде без направления, без оштон алып мер жактан алабыз. Мисалы неме направление болбосо, бул объект канча күн болсо
эме тез текшерип турсаң таза турат экен да. Если тез текшербесең ошол баягы болуп туруп эме болот экен да. Буларды торговый или общепиттери тез текшерип туруш керек экен. Сөзсүз. Мендеги маалыматтарга караганда санэпидемнадзордун кызматкерлери текшерүүгө чыгардан мурда Минэконом менен эсептешиш керек да. Минэкономдон уруксат кагазы керек. Эгерде ал уруксат кагазы болбой турган болсо, Минэконом прокуратурага сунуш берип коет экен. Мыналардын ишмердүүлүгүн текшерип койгула деп. А менин көз карашымда, менин субъектив оюм, надзорный орган эч кимге баш ийбеши керек эле да, негизи. Анткени силер надзорный органсыңар да. Надзорный орган текшерүүнү алып баратканда кайсы бир органдан уруксат күтүүсү кереги жок деп ойлойм. Эгерде ал маселе элдин ден соолугу менен байланыштуу болсо да. Бирок кыйла өзгөрүш бар. Өзгөрүүлөрдү көрүп атабыз акырын. Өзгөрүш бар, кыйла жакшы. Анан 3 жыл мониторингда жүргөндөн кийин булар биз кирбедик. Кирбегенден кийин өзүнчө болуп кароосуз калып калды. Азыр эми жакшы эле иштешип атат. Мурда биз Союз малда мен мына 46 жылдан бери иштеген болсом, мурда биз Милиден биз эми алган эмес, без направления иштегенбиз. Историяда ушундай болгон. Без направления иштеп, кирип кайсы айда болуп киресиң, полный эмелерин контролга кылып турат элек, анан тап-таза турат эле да, аккуратный. А сез келатат дегенде бар жок тап-таза болуп, чырайлуу болуп турат эле. Любой время жалып болгон эмес. Азыр чындыгын айтканда направление алгандан бери биз алыста 1 жылда 1 жолу алынат. Эми вообще слишком жаман боло турган болсо 1 жылда 2 жолу алыныш керек. Ошо мен историяны окуп чыктым. Санэпидемнадзордун ишмердүүлүгү жөнүндөгү мыйзамдарды окуп, такай мындай Советтер Союзунан бери көрүп чыктым да аны. Советтер Союзу учурунда Санэпидемнадзордун статусу азыркы биздин улуттук коопсуздук комитети менен почти бирдей эле болгон экен да. Текшерүүлөрдү алып баруусу, ишмердүүлүгү бирдей болгон экен. Ошого айтып атканым, силер тазалык, адамдын ден соолугу менен ишмердүүлүк алып баратасыңар да бүгүнкү учурда, туурабы? А Минэкономдун көз карашы менен силердин көз карашыңар такай бир башкача болушу мүмкүн да. Бул жерде түшүнбөстүк жаратышы мүмкүн. Ошого айтып атам, элдин ден соолугунун үстүндө силер иш алып баратканда бул тоскоолдук жаратып койсо керек деген ойдо сурадым да. Туура. Мен ошол көз караштамын. Азыр мисалы силер текшерүү алып баргансыңар бул жерде. Бирок мендеги маалыматтарга караганда булар иштеп атат азыркы учурда. Бүгүн выходной болуп тур аларга. Мына жерде сиз келгенсиз да, проверкага? Бул мен келгениме келип кеткенмин. Бирок направление боюнча келгенмин. Кайсы айда келдим? Кайсы айда келдик? Март айы болуш керек, жаңылышпасам. Кайсы айда келдик эле? Мартта текшерүү. Март айында текшерүү болгон да бул жерде. Жап салынган 15 күнгө. Ошо мага кабар келген. Санэпидемнадзор текшериптир, бул жакта жабыптыр деген. Ошода көрүүчүлөргө да айтып коелу. Азыр мен кадрларын да кайталап коюп берем бул жерде. Дал ушул жерде холодильник болгон. Биз где-то жаңылышпасак 35 же 40 килограмм тегерегинде этти чыгарып салганбыз. Көгөрүп кеткен эт болчу бул жерде. Анан бул жакка киргенбиз, анын ичинде пияз чапкан жерлерин силер дагы көргөн болсоңуздар керек. Холодильниктин ичинде дагы бир канча көгөрүп кеткен эттерди чыгарганбыз да. Анан кээ бир жарандар айтып атат, Санэпидемнадзор иштебейт. Иштебей атат деп атат. Мен бүгүн эмнени каалап атам? Санэпидемнадзор дагы иштеп атат. Бирок аларга тоскоолдук жаратып аткан жагдайлар бар. Мыйзам көз карашы менен. Минэкономдон уруксат кагаз алыш керек. Эгерде алар кагазды албаса, булардын үстүнө проверка келет прокуратура тарабынан. Бул нерсени дагы алыш керек эсепке. Плановый проверка дейт. Өз мөөнөтү менен, өз убактысы менен коюп берет. Плановый проверкада канчалык деңгээлде чынчыл, канчалык деңгээлде адал проверка болот, биз ага билбейбиз. Ошондуктан мен силерге эмес, силердин үстүңөрдө турган министрликке же болбосо жетекчилерге кайрылат элем. Санэпидемнадзордун укуктарын толук колуна кайтарылыш керек. Ошондо гана текшерүүлөр байма-бай, журналисттер гана эмес да, бул жерде активисттер гана эмес, Санэпидемнадзор өз милдетин даана аткара алат ошондо. Булар азыр проверкага чыгыш үчүн өзүнүн коопсуздугунан коркуп атат булар. Эртең бизге прокуратура келсе эмне кылабыз? Минэкономдон уруксат кагазы бербесе биз кандай кылабыз деген ойлор жок эмес деп ойлойм да. Ошондуктан бүгүн Санэпидемнадзордун Аравандагы жетекчиси Адилет байке болуш керек, аты жаңылышпай аткан болсом. Ошол Адилет байкени мындай жардамы менен бүгүн Санэпидемнадзордун кызматкерлери менен чыкканбыз. Саламатсыздар бежекелер. Чоп-чокшунакай эле жерлерди да бар турбайбы? Бу жерден жууп турбай качат, бул сыртка кандай
инфекциясы чыгып кетет. Текшерүүлөрдө эжеке негизги талап кандай болот? Талаптар как положено, өзүбүз технический регламент боюнча текшерилет. Ошо негизги талаптары кандай болот? Мисалы, биз кухняларга кирген учурда мынандай нерселерге маани беребиз да. Мына. Бизге айтылганда да. Ушул нерсеге санэпидемнадзор уруксат береби, бербейби? Буга уруксат берилбейт. Берилбейт, Бирок тилекке каршы аны колдонушуп келишет. Ошондо бул кандай болуп калат? Буну окуну биз айтканбыз. Бул дагы штраф салынган ушулар боюнча. Ошондо бул алып салабыз деген эле. Тазалык нормалары боюнча мына эжеке мен основной ылдыйларды карайм да. Мен мындай специалист эмесмин. Бирок мен санэпидемнадзордун нормативтеринде көргөзүлгөн мыйзамдагы нерселерди сурайм да. Өз оюман чыгарып бир нерсе талап кылбайм. Карасаңыз мынанын деңгээлин. Камераны жакыныраак берсең? Май. Жок. Май. Кир суы менен жууп алып кириш керекпи? Суроо эжеке мына. Кандай кылыш керек? Кир суы менен жууп алып кириш керекпи дейм. Кандай дейсиз ошо? Туура эмес сүйлөп атасың, жууп алып чыгыш керек. Энди илажы жок да, майды куйганда май төбөлөт экен. Сен мындай сактабайт элең да, такыр. Бирок жууп тазалап ана эже немеде турат? Жок. Башка энди Сен туура эмес сүйлөп атасың. Туура. Муну сырттары жуулуш керек. Биздин санитарный правила боюнча ичи полный сырттары таптаза болуп, сертификаты менен болуш керек. Мына дөңгөлөгүң дагы ошондой болуш керек болуп карасаң. Ашынчаны мен билбейм, башка кандай тазалаш керек. Байке бизден тарынбаңыз. Биз оюбуздан чыгарып айтпай атабыз. Ооба, бул мыйзамдын талабы да бул нерсе. Ошону айтып атабыз сизге. Бирок бул мыйзам өзгөрүүсүз калат. Бул адамдарды мындай человеческий факторуна карабайт да. Биз келгендеги байкенин ашканасы бул жер, аты ким эле? Алишер, Алишер байкен. Бирок тилекке каршы бир да өзгөрүү жок да бул жердечи. Биз келгенде келсең, бүгүн иштебей атат булар. Бирок Бүгүн бая тазалап атпай беле. Сандер тазалап. Жок, бүгүн иштебей атыптыр. Бирок карасаңыз эжеке, мындай ушунчалык деңгээлде кайдыгер болушкан булар. Ушундай эле таштап кетишкен да мынаны. Ушундай жумушту токтотуп туруп эле ушундай кетише берген. Бул эртең кандай болуп калат ден соолук үчүн? Мен ушундай нерселерге каршы боло берем да. Мисалы мына менен чай беришет эжеке. Келсең бил ал жаныма. Мына карасаңыз, бүгүн выходной аларга эжеке. Ашыркан эжеке. Бүгүн аларга выходной болуп ушунчалык деңгээлде пияз жатат анын ичинде. Кеткен окшойт булар. Автомат ушундай эле ачык экен. Оказывается, бүгүн выходной эмес, суусу ысык эле турбайбы, булардын? Мындай башаламандыкты көрүп элдер айтат да эжеке бизге. Бул штраф алган адам, 15 күнгө жабылган адам. Өкүнүчтүү карасаңыз. Өкүнүчтүү да. Мынантип эле кеткен. Жок дегенде жанагы куйругу менен тазалайт деген бир оройраак сөз бар да биздечи. Хотя куйрук менен тазалап койсо аябай жакшы болмок. Бир нерсени айтайын. Мына тандырдын ичинде самсо бар экен. Ооба. Бизди келгенибизде жанагы байке көрдү да. Анан ал кабар берип койду бул жака, походу. Теги самсону таштаган бойдон эле кетишиптир да. Эми ачып көргөзбөйүн, эми продукцияны бузуштун кереги жок да. Саламатсызбы эжеке, кандай саламатсызбы? Атым Али, фамилиям Ергешев, журналист болом. Бүгүн санэпидемнадзордун кызматкерлери менен базар кылдырып атабыз да. Тамактануучу жерлерди. Ошого киргенбиз бул жака. Буну эмнеге колдоносуңар? Кайсыл жака кетет бул? Дальше каяка кетет? Мусорго да. Мусорго, Бирок тилекке каршы мен социальный сеттерде көрүп атам. Жанагы иштетилген майларды сатып алабыз деген адамдар бар да. Бизде жок. Силерде жок, Пока жок. Ошо жанагы самын чыгара турган жерлерге колдонот деп угуп атам да. Эртең менен куйдук. Кечирип атасыз. Хорошо. Силер этапасы бар, ошонун сертификаттарын, декларацияларын сурап атам. Алар өздөрү да бар, бирок бизге бербеди да эми. Жок, атыңыз ким? Гүлжан. Гүлжан эжеке, ал мен сурап аткан нерсе, ал менин ойдогу нерсем эмес да. Ал мыйзамдын талабы. Эгерде мына жерде Кудай сактасын бирөө отравление болуп калса, тоок этинен.
Ал сапаты жокпу аны далилдеп беришиңиз үчүн сизге сертификат талап кылынат. Макул, мен сурап коёмун. Мыйзам талабында саткан адам эмес, сиздин колуңузда турган учурда дагы ал сертификат болушу керек. Вот ошол нерсени сизге түшүндүрүп берип атам да. Бул сиздин пайдаңыз үчүн. Юридикалык күчкө ээ болот ошондо. Эртең сизди мен отравление болуп калдым деп бирөө сотко берип калса, сиз ал менен далилдей аласыз. Эгерде бирок сизди бирөө сотко берсе, надзорный органдар келип сураган учурда сертификатыңыз болбосо, ал жараксыз продукция болуп саналат. Мыйзамдын көз карашы бул эжеке. Ошону түшүндүрүп бердим. Дагы кандай маселелер бар? Араванда. Мына ашканалар менен байланыштуу эми ишкерлерди да угушубуз керек да. Ишкерлерде өтө налогдор көп, киши аз. Киши аз, налог көп, мына канализация маселеси кандай? Канализация вообще-то өзү биз өтө кыйналып жасадык да. Септик, септик жасаганбыз. Центральный канализация жок? Жок, вообще жок. Өтө кыйынчылык менен жасадык. Администрацияга кайрылып көргөнсүңөрбү ушул маселелерге? Анткени жанагы инфраструктура маселелери бар да. Эч кандай жардам жок, анан эме тазалык боюнча дагы. Ошо вообще жок, араванда ошону карап койсоңор жакшы. Ошо силерди укканыбыз жакшы да, эжеке. Биз мисалы бир тарапты көргөзбөшүбүз керек да. Азыр биз кирип атабыз, ишкерлер тигинде, ишкерлер мындай деп айтып атабыз. Анысында маселе жок. Бул нерсе элге жагып атат, балким жагып атат да. Бирок ошол ишкерлер элдин арасындагы эл. Ошол нерсени угушубуз керек деп эсептейм. Азыр мына жерге көпчүлүк келет, тазалык сурайт, бизде жок. Биз канча кайрылдык, эгер мүмкүнчүлүк болсо бизге место берсеңер, биз аравында сонун кылып ачып берели деген айтканбыз, бирок вообще карашпай. Кат мындай кат менен кайрылганса. Бир сотик жер дагы жок деп келген. Жер жок, Дворнийлар вообще ошолорду дагы карап койсоңор жакшы болот. Только эмелерди карап. Араман району жок. Мен барке. Вообще классный туалет салыптыр. Автовокзалга. Аябай сол. Молодец дедим. Ысык суу, муздак суу, самын бар жогу. Мен өзүм жанымдан салайын дедим. Жер жок дедим. Жанагы адам өзү каалабаган көйгөйлөр да, ал мындай биз каалабайбызбы ал көйгөй. Мисалы үчүн эме да, өтө кирсең жыттанып каласың. Ошондо частный да бар да. Частный, ошону карап койбойсуздар сиздер. Азыр септигиңер толуп калса өзүңөр сордурасыңар. Анын расходу да өзүңөрдө. Өзүбүз толтурабыз. Сизде кааласаңыз көрсөтөбүз. Арадан районунда септик аябай проблема да. Жок. Урматтуу жетекчилер, ошол нерсени бир карап берсеңиздер аябай жакшы да. Анткени инфраструктурада эң маанилүү нерсе бул канализация да. Эгерде канализация болбосо, чыгыш болбосо, анда шаарды тазалагандан пайда жок. Мына силерди бүгүн ишмердүүлүгүңөрдү көрөлү деп атабыз да. Кирдиңиз. Неме? Мен жокмун. Элестетиңиз, мен жокмун. Мына эжеке сизге тагып коеюн. Мына эжеке бүгүн өзү иш алып барат да. Мына эжекени мындай бир күндүк текшерүүсүн көрөбүз ошондо. Санэпидем надзор кандай иштейт? Соңгусуна мына Ашыркан эжеке бир аз катуураак сүйлөп атасыз. Шавкат. Мына биз бүгүн Шавкат Норuz ашканасын текшерип атабыз. Мына жерде биз келип текшерген маалда мына маркировкаларын карап атабыз. Мына ар бир продукциянын өзүнүн идишин аягына коюп салып аткан, отдельно салып атканын көрөбүз. Анан раздалкасы немеси мына жерде ашкана тамак пиширип аткан жерлерин көрүп атабыз. Буларды биз мурда текшергенибизде аябай начар эле. Начар да. Мунулар карайып кеткен, мунаяктары ыс болуп, капкара болуп кеткен эле. Муна биз контрольный текшергенибизден кийин полный генеральный уборкаларды жасап, капитальный ремонттарды жасап, муна казан аяктарды полный жууп тазалады. И мына жерде маркировкаларды бар, а могу жерде полный үстүнө жаап койгон марлелер менен, мына жерде водопроводу бар, мына жерде заготовка полный маньяктарда болот. Мына жерде идиштерде өзүнчө маркировкалары жазылып, өзүнчө немелер столго жасалган. Мына жерде водопроводдорду, суу сактагычтарды коюшкан. Бул жакта идиш аяк жууа турган отдельный киши иштейт.
полный маркировкасы немелери бар. Идиштер жууп, хлорамин, десредства бар жок менен иштетилген, нормальный. Андан бул жака кирсек, духовкада көргөзүп койсо, мына жерде казан аяктарды, тамактарды бышырышат. Мына микроволновкалары бар. Булар духовка экен. А бу жерде кассовый бар. Духовканын санитардык нормасы кандай? Мына санитар нормасы мына талапка жооп бербейт. Буларды жууп туруш керек. Ушул калыптыр жуулбаган. Күндө жууп туруш керек эле иштетилген. Калган мына баары бир эме каптарда бар. Кухнянын вычкасынан билинет да, уборкачы эжеке. Вычкалар. Мына карасаңыз, мен ошо каршы боло берем. Эми сизге үйрөткүм келбей эле. Ооба. Мына деңгээлде карасаңыз. Бул муну немелер тазалап атат эле. Эмне тазалабай калыпсыңар? Мыналарын полный тазалап, мына талапка жооп бербейт, мына чекелерин. Полный эме кыласыңар. Жууп тазалайсыңар. Азыр бизге мына булду көрсөң коркот элең бу жердечи. Дагы мына более жакшы болуптур. Эми сенин эмең замченең. Мына территориясыны казаныңды, мыналарды казандарды полный жууп тазалашың калды, жууп тазалап коесуң. Тигиндей байке бир сунуш да сизге дагычы. Азыр мына строительный жанагы мыналар талапка жооп бербейт. Смазкалар чыгып калганда, негизи мындай казандан улам, мына четтерин жакшынакай кылып жапса болобу, негизи болбойбу? Болот. Болот, э? Ошо мындагы туруп жаап иштеп эмес го бул нерсе. Бирок өзүңүзгө дагы приятно да, менин оюмда. Болот. Мына нерселерге вот. Азыр мен постоянно ушул жака кол салам да, эжеке. Мен көнүп калгам бул нерсегечи. Бул нерсеге карап көнүп калгам. Мына майларыңды. Жок, бул май эмес эжеке. Эмне экен бул? Келсеңиз микрофон. Бул май эмес эжеке. Бул соус деп аталат. Бул китайский соус болот. Жанагы соя дейбизби? Соя. Чатагдан келипсиз. Ошону сиз азыр жаманын алып келип алыппыз деп айтып атасызбы? Жакшы жаман экенин кантип билип атасыз? Теширип көр дейди, иштетип көр. Адамда сынап көрдүңөр дейби? Өзүмүздө, башыда. Ошо өзүңүз деле адамсызбы? Не, орудуңузбу буну ичип? Жок, таамы калат экен. Вкус, кислый. Жакшысы кандай болот? Жакшы, ону кичкене иштеп келебиз муну. Визуально кантип билебиз? Визуально кантип билебиз анда? Иштетип, озгинадан кош. Буга не керек өзү негизи? Билбеймин, у кусус болсо керек да. Буга сертификат керек. Пищевой безопасность боюнча буга сертификат талап кылынат. Эми тазалыгын жөн эле коеюн. Чынында да бул продукция үчүн эми бул байкелер күнөөлүү эмес. Азыркы учурда бир нерсени айтайын. Жанагы дүң баада алып келип аткан соодагерлер бар го, ошолор бербейт. Жада калса дүң баада сатып аткан жанагы сатуучуларга барсаң дагы бунун сертификаты жок аларда. Дагы биз постепенно барып дагы таможня маселесине келип калабыз да. Буну таможня киргизип атат да, бажы кызматы киргизип атат. Тиешелүү документтери биринчи талап кылынуучу жер ошо бажы кызматы болуш керек эле деп айтам. Андан кийин сатуучулар дүң баада саткандар, складтардагы. Андан кийин барып акыркы степень буларга келет. Буну колдонууга мыйзам түрүндө колдонууга болбойт. Эгерде буну дагы сиз сапаттуу деп айтып атасыз, бирок мыйзам андай карабайт ага. Байке, бизди жаман көрбөңүз, чынында да. Эртең Кудай көргөзбөсүн бирөөнүн баласы же атасы, энеси ооруп кала турган болсо, моралдык жактан дагы, юридикалык жактан дагы силер күнөөлүү болуп саналасыңар. Акыркы жолу качан уборка болгон байке? 1 айдан өтүп калды. 1 айдан өтүп калды, кухняда уборка болгонуна. Духовка. Ашыркан эжекебиз сырттан байкадыңыз. Мына карасаңыз. Ашыркан эжеке. Мен почти кызматкер болуп калдым да. Санэпидемнадзордо иштебейм. Бирок кызматкер болуп калдым. Бул нерсени ушунчалык деңгээлде түшүнүп баштадым да мен. Биз деле ачып көрөбүз. Жок, мынаны карасаңыз. Ачып эме кылып
Biz kebegeniz yani 1 ay oldu. Hem bu 1 aylık emas, bu 6 aylık yer tuğanlar, bu 6 aylık. 3 ay oldu. 3 ay, Ve buna baykuştu 3 aydan beri görmedi. Kümüşeyici bir soru. Mamleketlik hizmetker menen sizin ortağınızda bir soru kaldırıp oturdum da. Nege kухня менен элдер көрө турган жердин тазалыгын айырмасы бар? Кандай айырмасы бар? Кардарлар отурган жер таза, а кухнянын деңгээли андай эмес. Неге? Вот чапташып атат. Вычкадан билинет эми ол көргөн. Кухнянын деңгээлин вычкага карап билип койсо болот да. Тазалап койсоңар керек эле, тазаланбаптыр. Вот ана. Токтоңуз, мен сизге андан да опасный нерсени көргөзөм. Мына эмне экен?